Өзбекстандын Сох районунда кыргыз-өзбек делегацияларынын катышуусунда достук иш-чарасы өткөрүлдү. Маданият күндөрүнө карата уюштурулган иш-чаранын негизги максаты эки элдин ортосундагы достуктун бекемделишине, маданият аркылуу биримдикте болууга өбөлгө түзөт. Баткен районунун аймагындагы таланттардын элге жүзү көрүнгөн мыкты таланттардын ушул жерде концерттик программасы, кол өнөрчүлөрүбүздүн кол өнөрчүлүктүн көргөзмөсүн уюштуруу менен биргеликте алар менен достук карым-катнаштагы улуу сөздөрдү даңазалап, мындан ары карай да чектеш, чек-аралаш райондор менен ынтымактыкты, биримдикти, достукту чыңдоо максатында чоң иш-чара өткөрүп жатабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Аким Учкунбек Жоробаев куттуктоо сөз сүйлөп, президент Садыр Жапаровдун Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен кыргыз-өзбек эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыгынын абалы жана келечеги, натыйжалуу өз ара аракеттенүү, мындан ары өнүктүрүү чаралары туурасында кызматташып келе жатканын баса белгиледи. Ошондой эле эки мамлекеттин өлкө башчыларынын кызматташуусунун алкагында Сох районунда өткөрүлгөн маданият күндөрүнүн өткөрүлүшү эки өлкөнүн тагдырлаш жана тамырлаш экендигин белгилеп, алдыда достук маданий иш-чаралар мындан да жогорку деңгээлде өткөрүү планы боюнча билдирди. Эки элдин ортосундагы, эки райондун ортосундагы карым-катнашты жана достукту бекемдөө максатында болуп атат. Буга чейин президенттерибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич менен Өзбек Республикасынын президенти урматтуу Шавкат Миромоновичтер эки тараптуу достук келишимдерине кол коюшкан. Ошол талаптарды, ошол максаттарды биз ишке ашыруу үчүн ушундай иш-чараны уюштуруп өткөрүп атабыз. Биз жана мен сөзүм башында да айтып өттүм, жакын аралыкта Өзбек Республикасынын Сох районунун ушундай таланттарын жана райондук акимчилигини өзүбүздүн Баткен районунда күтөбүз. Чоң, ири масштабтагы иш-чараны биздин Баткен районунун аймагында өткөрөбүз, Кудай буйрса. Андан сырткары иш-чарада кыргыз делегациясынын кол өнөрчүлөрү тарабынан даярдалган килемдер, кийизден жасалган ар түрдүү буюмдар көргөзмөгө коюлду. Ошондой эле Баткен районунун маданият кызматкерлери тарабынан чоң программадагы концерт тартууланды. Бул иш-чарага Баткен районунан 60 адам келди. Жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү келди. Киноартисттер келди. Ал эми концерттик программанын катышуучулары негизинен Баткен районунун өнөрпоздору, жылдыздары жана ушул Баткен районунун Суу баш айыл өкмөтүнүн Бозадыр айылы Сох району менен чектешип турат. Ошол Бозадыр айылынын жана Суу баш айыл өкмөтүнүн Апкан айылынын кол өнөрчүлөрүнүн жарманкесин алып келдик. Максаты бул достукту чыңдоо. Буюрса август айында ушул эле иш-чара Баткен районунда өтмөкчү. Иш-чаранын соңунда 2022 жылдын экинчи жарым жылдыгына түзүлгөн биргелешкен маданий жана спорттук иш-чаралар планына эки тараптуу кол коюу жана эки тараптуу белектерди тапшыруу аземи өткөрүлдү. Mana bugun Farg'ona viloyatining Olis So'x tumanida unutilmas kun. Mana bugun So'x rayonunda unutulmas kun. Себеби кошуна Кыргыз Республикасынын делегациясы жана Баткен районунун маданият кызматкерлеринин күнү мына Со'x районунда болууда. Со'x районунун элдери жакшы самалыкка күбө болушуп, ушундай күндөргө жетишүүгө эки өлкөнүн башчыларынын аракеттери, алардын кызматташуусу жогорку деңгээлде десек болот. Биз конокторду жакшы маанайда тосуп алсак, алар да бизди жакынкы күндөрдө чакырып жатат. Боордош калкыбыздын журтунда болуу биздин да ниетибизде бар. Дагы бир жолу рахмат. Достугубуз бекем болсун. Алдыда эки өлкөнүн улуттук маданиятын жандуу үгүт-насыяттардын негизинде элге жеткирүү максатында өткөрүлгөн маданий саамалык Өрүксарлуу Баткен жергесинде улантылары айтылды. Айсулуу Абдулаким кызы, Ырыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.